İşimi жақсы olsun, bala çakasını nasip kılsın omin. Allahu Akbar. Qara, bismillahirrahmanirrahim. Бул күнкү семинар күздүк кылкандуу дан эгинин себеби менен башталды. Медет Исаков Акман айылынын тургуну. Ал бир топ жылдардан бери айыл чарба кооперативин жетектеп келет. Былтыр 10 гектарга будай сепсе, быйылда күздүк себини биринчилерден болуп баштаган. Былтырдагы ушул жерге Россия Федерациясынан келген Баграт деген элита уругун эккенбиз, үрөнүн эккенбиз. Жакшы түшүм 40 центнерге жакын алдык ушул жерден. Куда кааласа быйылдагы эми где-то түшүмдү жогорулатып бир 60-70 центнерге чейин жогорулатып айылда атабыз. Аталган талаага Базар Коргон районунун айыл аймактарынан тийиштүү адистер, үрөн чарбалардын, фермердик жана айыл чарба кооперативдеринин башчылары катышты. Анда күздүк себуде агротехникалык ыкмаларды колдонуу, үрөндөрдүн сапаттуулугу жана башка түшүндүрмөлөр берилди. Райондун аймагында сугат жерге күздүк себи 25-сентябрдан 25-октябрга чейин жүргүзүлүшү керек. Биз быйылкы жылы 1300 гектар сугарма пландаштырып атабыз. Мына бүгүнкү күндө семинардын максаты уже күздүктү баштайлы деген кооперативдерди, дыйкандарды чакырып ойготолу деп атабыз да. Быйылкы жылы курукчулук болгонуна карабастан кайрагыдан 23 центнерден, ал эми сугармадан 46 центнерден будай алдык. Былтыркы жылга караганда кайрагыдан 4 центнерге көбүрөөк, сугармадан 7 центнерге көбүрөөк түшүм алдык. Өткөн жылы районго мамлекет тарабынан 279 тонна үрөн алынып келинген. Анын 173 тоннасы дыйкандарга 3 жылдык мөөнөт менен таркатылган. Быйылда андай үрөндөр арзан баада берилмекчи. Буга эң ириде дыйкандар ыраазы. Мына дыйкандарга мамлекет тарабынан көңүл бурулуп атат. Мына былтыркы жылы ушул үрөн будайлар, арпалар былтыркыдан караганда 40% арзан берилип атат азыр. Биз дагы ушу дыйканчылык менен заниматься этебиз. Мына уруктары караң, мына өтө кол жете турган. Былтыр 56 сомдон болгон ушул уруктар. Быйыл мына 30 сомдон болуп атат. Булар дагы жакшы. Дыйкандар мындан 5-6 жыл мурун айыл чарба техникаларынын жетишпестигинен кыйналып келишкен. Бүгүнкү күндө андай учурлар артта калып, жылдан жылга заманбап техникалар менен толукталууда. Учурда Базар Коргон районунда 519 айыл чарба техникасы иштеп келет. Жалпы санды тракторлардыкы 360 трактор бар да, мындай айдап турупчу. Так биз башка жактан, башка райондордон техникаларды мобилизация кылбайбыз. Өзүбүздүн районго өзүбүздүкү жетиштүү техникаларыбыз. Быйылкы жылы Айыл банк аркылуу 21 жаңы техника алынды. Быйылкы жылда да. Жылдан жылда ошо элдер, дыйкандар, фермерлер алып атышат. Белгилей кетсек, район боюнча 24 000 гектардан ашуун айдоо аянт болсо, анын 6 000 гектарына жаздык күздүк кылкандуу дан эгиндери себилип келет. Ильяс Турдубай уулу, Буркан Матов, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу.